Biz geçe günü uşul жерде чыгып, ушул элдер тарабынан түшкөн арыздарды башкы прокуратура карап койсун деген оюбузду айтып атабыз. Бизди келип кабинеттен 3 прокурор суракка чакырып кетип атат. Биз суракка чакырганга арданбайбыз, конституция бузулуп атат. Биз ушул мамлекеттүүлүк үчүн мамлекеттин саясатын колдогон депутаттарбыз. Президенттин саясатын колдоп жатабыз. Коопсуздук үчүн, келечек үчүн. 10 жылдан бери эле ушул чет жакада качып жүрүп, оппозицияда жүрүп, ушундай патриоттор мамлекетке келсин деп жүргөн депутаттарбыз. Ана мына кече мен барып туруп, Дордойдогу $120,000 алган ишкердин улакчынын контейнерден алып кеткенин айттым эле, 3 жолу айыл өкмөттө соттолгон шылуун экен, аны ошол эле күнү кечке таап келе турган болушту прокуратура. Ана мына 24,000 жер боюнча $24,000 Жаныбектикин. Аны ошол жерге чакырып арыз жаздырып ишти баштады. Жалал-Абадтагы, Сузактагы инвесторду бүгүнкү күндө Өзбекстанга куу берип өздөрү басып алгандар $480,000 беребиз деп кечке өзүнүн убадасын бериштир. Ал эми бул бир айдан бери Камчы Кыдыршагычтын кийлигишип, СМБ прокуратура, Сузак прокуратурасына менен иштеп аткан иш болчу. Мына ушул иштердин бардыгын биз айткандан кийин ушул жерде депутаттар көтөргөндө иштеш керек беле. Ошону өздөрүнүн эле учурунда аткара берсе болбойбу? Азы түнү менен дагы мына пачкалаган прокуратура иштерине наразычылыктар келип түшүп атат. Ушундай элдин адилетсиз иштер болуп аткандыгыны биз жоёбуз деп кайра революция болуп атпайбы? Мен башкы прокурордон сурайт элем. Кечеги биз берген сурактагы маселелер боюнча аягына чыгарып бериңиз, сиздин өкүлдөрүңүз айтты. 2 күндө биз результат беребиз деп. Сиз баш прокурор катары алар айтып атат. Бирөөлөр дейт, удостоверенияны көрсөтүп, ошолор биздин атыбыздан прокурорлор тоскоолдук кылып аткандыр деп. Айтат элем, урматтуу төрага, эгер депутаттарды кабинетине чейин келип, үчөө келип, суракка чакырып кетсе, мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы? Рахмат, 3-чү микрофон. И мына кече биз урматтуу депутатыбыз Шайлообек Атазов менен эмне биз тиги генеральный прокурорго асылдыкпы? Элден түшкөн арызды, элдин муңун айттык. Анда элдин муңун айтпайсак, анда мойы жөнүнө балык депутаты болуп отурсак, анда кандай болот? Туура эмес болуп калат да. Элдин үлүн жеткирдик. Мынакей менде ондогон арыздар бар. Арыздарды мен жеткирдим. Ушул маселени карап коюңуз. Урматтуу өкмөттүн өкүлү Алмаз Акунжанович, мынакей кече мен сизге айттым. Ушу канча жолу протоколдук тапшырма берсек, сиз бир да жооп бербейсиз. Мына кече мен билбеймин, биздин башкы прокурорубуздун Жээнбековдор менен кандай бир мамилеси бар. Ошол теги Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду айткандан кийин ошондой бир сырбор башталды да. Мен айтат элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров менен алар менен кошуп Сооронбай Жээнбековду камаш керек. Сооронбай Жээнбековду сөзсүз камаш керек. Ал Атамбаев менен чогуу табакташ болуп жүргөндө, анын жакшылыгын көрүп, эмне жамандыгы болгондо бөлөк туруш керекпи? Камап, жамандыгын дагы чогуу көрүш керек. Мен ошону айткым келет. Урматтуу Садыр Нуркожоев, шуну дагы бир көңүлгө алып коюңуз. Эгер биздин прокуратура кызматкерлери ушуларды защита кылчудай болсо, анда менден да айттуу сөздөрүм бар. Чоң рахмат. Тургунбекович, мынчалык ынтымагыбыз ыдыраган болсо тарап эле кетпейлиби барыбыз? Не кылабыз мындай кылып, иштей албагандан кийин анда бардыгыбыз? Бул биринчи. Экинчи, Курманбек Зулушев жөнүндө сөз болуп калды. Жакшы жагын да айтып коеюн. Элди аралап тарыхта болбогон ген прокурор элдин бүт баарын аралап келди. А колунда иштеген миңдеген сотрудниктин ар биринин кандай кимге жаранга кандай мамиле кылышына туура түздөн-түз башкы прокурор жоопкерчиликтүү. Андыктан мына кечеки келип 3 прокурор депутатты алып кеткендиги бул туура эмес иш. Ушул жерде деле сурай турган нерсесин сураса болмок.
Анан депутаттын да өзгөчө ар биринин статусу бар. Андыктан мындай бири-бириңерге шоу дебестен болгон реалдуулук жашоо менен иштешибиз керек туугандар. Анан анча-мынча мурдакы президенттердин аттары аталып кетип атат. Өзүңүз Нурлан Тургунбекович Ак Сый районунан болосуз. Ак Сый районунда 6 кишинин өлүмүнө байланышкан окуялардын күнөөкөрү Аскар Акаев тактап салдык. Эмне үчүн анда Бакиев келип азыр как раз Атамбаев түрмөдө отурат. Экөөнү оштун ставка кылып териштирбейлиби? 2010 жылдагы 98 кишинин өлүмүн. Эмне үчүн мындай тандалма выборочный кылабыз мамилелерди? Аскар Акаевди актадыкпы? Анда Бакиевди да алып келип актайлы. Атамбаевди да камактан чыгаралы. Бири-бирин президенттерге баарына бирдей мамиле кылалы. Бул бир. Экинчиси, урматтуу кесиптештер, шайланганыбызга эми эле 1 жыл болду. Алдыда да 4 жыл убакыт бар. Эл бизди карап турат. Эл ишенич менен шайлаган баарыбызды. Андыктан ынтымакчылыкта бир жеңден кол чыгарып, жакшынакай иштесек, мамлекет өнүгүү жолуна түшөт. Туугандар, рахмат. Чоң рахмат, урмат төрага. Мына жерде кесиптештерибиз шоу деп атпайбы? Алар Акылбек Жапаровка кирип, көрүнгөн жерге кадрларын коюп, өкмөт менен ыймалашып отурат. Табакташ. Аларга шоу. Бирок депутаттарды кабинетине келип, 3 прокурор алып кетип атат. Биз эмне Батукаевпызбы? Же Кадыржан Батыровпузбу? 2010 жылы элдерди кырган. Биз мына 120 000 долларды дордойдон алып чыгып кеткен ишкердин укугун коргоп атабыз. Алар бүгүн бербесе акыретте Алланын алдында берет. Бүгүн берип койсун мыйзамдын алдында деп атабыз. Биз шайлоочулардын укугун коргоп атабыз. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайлы деп атабыз. Шо деп адвокат болбогула. Мүмкүн силердин да бир жерде ишиңер бардыр козголуп калган. Биз депутаттардын конституцияда укугун айтып атабыз. Биз ушул жерде башкы прокурорду сыйлап бардык ошол жака кабинеттен үчөө карап отурганда. Алар дагы биздин статусту сыйлап иш таягына чыгарып койсун. Эмне үчүн карапайым эл ыйлап прокуратуранын иштерине нааразы болуш керек? Алар карабаш керек өз убагында. Мына жигит болсо баш прокурор кечеги иштерди мына баштап жылдырып койду. Рахмат Сузактын прокуроруна. Рахмат ошол жерде Жалал-Абадтын СМсына. Мына кечегини уже оштон алып келип айыл өкмөттөгү 3 кылмыш козголгонду алып келип төктүрүп атат. Биз ушул жерде кыйкырган үчүн элдин өкүлү катары ушул иштер жүрүп атат. Анан кийин бул жерде эми адвокат болуштун да чеги бар да. Билебиз кандай кимдер кайерге кимдерди коюп атканын. Урматтуу депутаттар, айттыңыздар, дедиңиздер, мен дагы айтып коеюн, мен дарегиме суроолор болду. Бул маселе боюнча ушул биздин 2 депутатыбызды башкы прокуратура тарабынан суралганы боюнча мен дароо реакция кылып, башкы прокурорду чакырдым. Башкы прокурор аймактарда экен. Башкы прокурор келери менен сүйлөшөбүз. Биринчиден, экинчиден ким кана болбосун, жөнөкөй жарандан баштап депутат, өкмөт мүчөсү бардык мындай маселелер мыйзамдын чегинде болуш керек. Айрыкча биздин депутаттар жөнүндө сөз болуп атканда, бул маселе өтө олуттуу маселе. Сөзсүз түрдө суралат, жооп берет, чакырабыз, айтат. Бул эч кандай бир реакциясы жок, калбайт. Бир гана нерсени айтып коеюн, раз ушул жерде депутаттар кече прокуратуранын дарегине айтылган сындардан улам алар реакция жасашты. Ушул силер айткан үчүн ошол маселелер тегерегинде иштеп баштады. Ал эми аша чапкандыгы боюнча бул башка сөз. Бул боюнча башкы прокурор сөзсүз келип жооп берет бул боюнча. Мен өзүм да сүйлөшөм, бул жерде жыйынга да келип депутаттардын суроолоруна жооп берет сөзсүз түрдө.